Кылмыштуу топтун мүчөлөрү же ага тиешеси бар жарандар президенттик, парламенттик, жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышып, муниципалдык кызматтарда иштей алышпайт. Мындай мыйзам долбоорун сунуштап жаткан Ички иштер министрлиги акыркы жылдары Крим чөйрөнүн өкүлү жок бир да парламенттик шайлоо кампаниясы өтпөй калганын белгилейт. Мыйзамга уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаты болбогондой жана мамлекеттик, муниципалдык кызматтарга дайындала албагыдай өзгөртүү кирүүдө. Уюшкан кылмыштуу топтордун кулачын жайып баратканы мамлекеттин жана коомдун коопсуздугуна коркунуч жаратат. Крим чөйрөнүнүн өкүлдөрү криминалдык акчаларды легалдаштыруу үчүн саясий партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алышып, кылмышкерлер тарабынан партияларды каржылоого өтүп жатышат. Бул өтө кооптуу тенденция. Министрлик президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Мелис Турганбаевдин айтымында, Ички иштер министрлиги 5 жылдан бери кримтөөлдөрдү президенттик жана парламенттик шайлоого аралаштырбоо демилгесин жогорку кеңешке сунуштап келет. Бирок андан ушул күнгө чейин майнап чыга элек. Мыйзам чегинде кандай жакшы күрөш үчүн ошол көп мамлекеттердин опыттарын алып туруп анан ушул мыйзамды жазганбыз. Жогорку кеңештин көп статьялары ушул бизге берилген нерселердин көп өтпөй калган. Ошону кайра ошо былтыртан бери ошону кайра өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп атат. Коопсуздук боюнча серепчи Курманбек Авазов соңку убактарда уюшкан кылмыштуу топтор саясатка аралашып жатканы ачык эле байкалып калганын айтат. Крим төбөлдөрдүн баш көтөрүүсү өлкө экономикасына чоң зыянын тийгизиши мүмкүн. Авазовдун айтымында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн бийликтен алыстатканда гана өлкөдө өнүгүү болот. Серепчи эмне үчүн жогорку кеңеш аталган мыйзам долбоорун колдобой жатканын мындайча түшүндүрдү. Ошол жогорку кеңешке мына азыр күнгө чейин болуп аткан өткөн шайлоо кампанияларына ушул уюшкан кылмыштуулук топтун акчалары иштетилген. Ушулар финансировать эткен. Ушулардын кишилери ошол жерге кандидат болуп кирип атат. Аны бүт бар жогубуз билебиз. Мына ошонун негизинде ошол жерде отурган кишилердин бардыгы деп айта албайм, мен мындай көпчүлүгү ушул уюшкан кылмыштуулук топ менен кандайдыр бир байланышы бар үчүн ушу киргизилген мыйзамдар мындай бир колдоо таппай келет деп эсептейм да. Азыр конституциялык мыйзамга ылайык соттуулугун жойбогондор президенттик жана парламенттик шайлоого катышууга укугу жок. Юристтердин айтымында учурда жогорку кызматтарда отурган жарандар коомчулук тарабынан кылмыштуу топтун мүчөсү деп аталганы менен соттуулугу жок болуп чыгууда. Ошондуктан криминал менен күрөшүүдөн мурун алгач сот системасын тазалоо зарыл. Бүгүнкү күндө мына бизде депутаттардын көп тизмеси чыгып калып атпайбы? Бул мурда бул боюнча мындай иш ачылды эле, бул боюнча мындай кылмыш иш ачылды эле. Ачылганы ачылгандыр. Бирок тергөө жүргөн кезинде иштер сотко берилгендир. Бирок сот ал чечимди бул кылмыш жасаган эмес деп чыгарып койгон. Ошо соттун чечим чыгарган жыйынтыгында тергөө деңгээлинде ал күнөөлүү деп саналышы мүмкүн. Бирок акыркы чечимди сот чыгарат. Сот жок бул күнөөлүү эмес деп чыгарып коюшу мүмкүн. Ошонун жыйынтыгында ал өзүнүн саясий позициясында же болбосо мамлекеттик же муниципалдык ишкер болуп калып кала берет. Ички иштер министрлигинин маалыматында Крим чөйрөнүн мүчөлөрү партияларды каржылап, кылмыштуу жол менен тапкан акчасын легалдаштыруу үчүн саясий партияларга, кыймылдарга жана коомдук бирикмелерге киришип, өз өкүлдөрүн бийликтин ар кандай түзүмдөрүнө даярдоого аракет кылууда. Айта кетсек, апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага чейин сунушталып жаткан демилге ишке ашабы жокпу азырынча белгисиз. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.